Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз өзүбүздүн Манас эпосу жөнүндө көрсөтүүлөргө улантабыз. Бул көрсөтүүдө мен эми силерге Манас таануучулар жөнүндө айтып бермекчимин. Биз ушул кезге чейин Манасты айткан биздин улуу манасчылар жөнүндө сөз кеткен эле. Эми болсо Манас ким ижелдеген ушулар боюнча азыр көптүк сөз козгосок. Бул ишти баштагандардын эң биринчиси болуп улуу казак жазуучусу, окумуштуусу Чукан Валиханов болгон. Ал 1835 туулган жана Тилеки каршы аябайда аз жашап 1865 30 жашында дүйнөдөн кайтып кеткен. 30 эле жыл жашаган окумуштуу. Ошого карабастан бул мезгил ичинде ал аябагандай көп эмгектерди жасап, өзүнүн атын түбөлүккө тарыхта калтырып кетти. Мунун мисалы катары Чукан Валихановдун Манас эпосу боюнча кылган иштерин айтса болот. Чукан Валиханов өзү чоң байдын үйүндө, үй-бүлөсүндө туулган. Анын атасы, чоң аталар бул казактардын көрүнүктүү ханы Абылайдын урпактарынан болгон. Жана ал мунун Чукандын атасы аябай окумуштуу адам болуп, ал да өзүнүн мезгилинде көрүнүктүү мамлекеттик ишмерлерден болгон. Ошондуктан аны падыша өкмөтү ошол кездеги демек аймактардын бирине улуу султан кылып дайындап, ага полковник наамын берген. Мунун айынан ушундай сабаттуу үйлөрдө туулгандыктан Чукан Валиханов дагы аябай сабаттуу, аябай окууга жакын, ынтызар болгон. Ал адегенде ушул медреседе жеке казак мектебинде окуп, ал жерде араб тилин үйрөнгөндөн кийин, андан кийин ал андан ары окуусун Омск шаарында, Россиянын Омск шаарында кадеттик корпусту уланткан. Ушу кадеттик корпусту бүткөндөн кийин анын шыктуулугу, мындай билимдүүлүгүн байкашып, муну падыша өкмөтү өзүнүн кызматына алган. Ушу кызматты алгандан кийин ал 1956 жылы ушу Түркистанга биз тарапка сапарга келгенде, ошондо биринчи болуп Көкөтөйдүн ашы деген Манас эпосунун үзүндүн угуп, ошондон кийин бул ишке ал ынтызарлык менен кирише баштаган. Ал ушул үзүндүнү жазып алып туруп, кийин аны өзү жарым жартылай орус тилине которуп, кийин андан кийин муну басмаканадан басып чыгарган. Башкача айтканда, илимий изилдөөлөрдүн башатын дал ушул Чукан Валиханов түзгөн. Ошондон кийин андан кийин башка окумуштуулар дагы бул биздин улуу эпосубуз жөнүндө билип, Манасты изилдөөгө дилгири боло башташкан. Себеби Чукан Валихановдун айтымында бул Манас эпосу кыргыздардын турмушунун энциклопедиясы деп атаган Чукан Валиханов. Анда бүт кыргыздардын үрп-адаттары, жашоо шарттары, тойлору, караштары, бүт баардыгы анда аябай чоң так, аябай мындай көркөм түрдө берилген деп эсептеп, муну кийинки өзүнүн кыргыздар жөнүндөгү илимий эмгектеринде да колдонгон. Анын эмгектеринин бардыгында алып иштеп жатканда сөз түрдүү ушу Манас эпосуна кайрылып, Манаска таянып, андан кийин ошол өзүнүн эмгектерин
акыр аягына чейин чыгарып, басмаканадан чыгарып турган. Ошентип бул биздин эпостун, Манас эпосунун жарык көрүп жайылтылышына биринчи болуп чыйырды ушу дал Чукан Валиханов салган. Ал кезге чейин биздин бул улуу эпосубуз Оозеки түрүндө гана айтылып келип, муундан муунга өтүп келген. А бул жерде болсо Чукан Валиханов ушу кагаз бетине түшүрүп, муну бүт дүйнө жүзүнө жарыялап, ошондон кийин Манас таануу илимине жол ачылган. Мына мен ушу айтайын дегеним биздин казак изилдөөчү Чукан Валиханов жөнүндө айтайын деген кыскача маалыматым ушул. Эми болсо биз менин романымды, 5 томдук романымды окууну улантсак. Мен силерге өткөн жолу айткандай 5 томдук Сагынбай Орозбаковдун вариантын негизинде 5 томдук мындай роман жазганмын. Бул романымды толук ойдон Кыргыз билим берүү академиясынан экспертизадан өткөзүп, бул китеп азыркы учурда кыргыз адабияты боюнча, Манас окуу боюнча кошумча окуу китеби катары программага киргизилген. Кимде ким бул китепти сатып алгысы келсе, epos-manas.ru.com сайтына кирип ошол жерден сатып алса болот, электрондук вариантын. Мен ошондой эле бул китебимди орус тилине дагы которуп, ал дагы экспертиза өткөн. Аны да силер ошо аталган сайттан сатып алсаңар болот. Эми биз өзүбүздүн китепти окуушубузду улантайлык. Биз өткөн жолу бул Манас китебин окуп жатканда калмактар Манастын Кортук менен дагы башка калмактарды өлтүрө чапканына ызаланып, аны айылын, жакыттын айылын чаап алыш үчүн кол топтоп кетип бараткан жөнүндө сөзгө токтогон элек. Бир аздан кийин Кортуктун тегин кууганга, кыргыздарды кырганга аттанып чыккан калмактардын 700 аскери Токойдон чубап чыгышты. Алардын 300-ü Атакул, Дөгөн Баатыр баштаган Кортуктун Манжулук калмак айылдаштары болсо, калган 400 жардамга келген Домабил эр баштаган Алтай калмактары. Эки Баатырдын аскерлери Жакыттын айылы жайгашкан аралга бара жатып, Кайыңдуу өзөнүнө жеткенде оттоп жаткан эсепчи жылкыларды көрүп, оңой олжого ээ боло тургандыгына кубанып, көздөрү жайнады. Менимче бул Жакыптын малы, кыйкырды аскерлерге көк туулга чан Атакул. Аныкы болбосо дагы башка бир уттуку. Жылкыны чаап алып, ошондон кийин Кортуктун өчүн алганы барсак. Буга эмне дейсиңер, жигиттер? Биз макулбуз, жигиттер алга деп буйрук берди, узун бойлуу, кең далы кара тор Домабил. Бекер тамактан ким качсын? Көздү ачып жумганча калмактар коргоосуз калган жылкыга асылып, үйүрү менен тийип айдашты. Өзөндө аттардын кишенегени, зөңгүлөрүн кабышканы, калмактардын бири-бирине кыйкырып сүйлөшкөндөрү угулуп, айлананы жагыртты. 6 айлык калмактар бузулуп, 8000 жылкынын көпчүлүк бөлүгүн ээлеп алышып, бел ашыра кууп жөнөштү. Анысы аз келгенси манжулуктардын ичине тең анча-мынча жылкыны күчкө салып, тартып алып, аны да Алтайга айдашты. Манжулуктар жылкыдан таптак куржала калганына аябай ыза болгон Атакул жанындагы көк чарайына кийген Домабилге кайрылды. Ой Манжулук, биздин эр өлдү, 6 айлык сага не болду? Сурады ал. Көңтөрүп баарын алып, эч кимди көзүңөргө илбей баратасыңар. Ээсиз калган бул малдан 2000 алган тойбойбу, эптүү алсаң болбойбу? Атакул туура айтып жатат. Коштоду Атакулдун сөзүн дөгөн. Элинен азган бул бурут эртең өчүн албайбы, эңсиңер катып калбайбы?
жанына батса жаққықпай, алы келбей қалса да арызға бір күн барбайбы, азапқа бізді салбайбы. Артып алған жылқының азабы бізге қалбайбы. Құныңды қачан алдық деп, 6 айдан келген қалмақтар құйрығын сыртқа салбайбы деп, дөген 6 айлықтар айдап бара жатқан жылқыны қайра жапырды. Бұға чурсы келген Домабил дөгеннің жанына чағып барды. Сен дөген ешкімді тоқтатпа, қыжырдана сөйледі ал. Айып алғандықы, құн қуғандықы, оның тура мақұл болды деген. Бірақ бақытны сен чегі болады. Сілер өзіңерге жетіп отқан жылқыны алдыңар. Ошондон бұл талон чугуңарды тоқтатқыла. Өзіңмен жардамға шақырып, өкімсінбесін. Бақырдағы ачуысынан бозатып кеткен Домабил. Же мен шақырғаным қалып па? Чын. Шақырғаның чын болса, шығымымды бер. Ат арытып, тон тозып, азап қылдың сен деп доғырынған Домабил ачуысымен дөгендің аттың чылбырынан қармап бері тартты. Ал мұнымды сен деп дөген 6 айлықты келішті ашата сөкті. Атаң бұр айындықы десе, мен бұға жардамға келсем, көргізет маға көтін. Жарайын құлдың өтін деп бұзасына чыдабай өкірген. Домабил айбалтасымен дөгенге шілтеді. Ал атын башын бұрып қача қойғанда айбалта жазып кетті. О, манжулықтар! Жоокерлеріне қиқырды араңда жүр айбалтадан аман қалған дөген. 6 айлы қалмақтарды ұрғыла, жылқыны тартып алып, 6 айын айдағыла. Қырғыздар чапқаны бара жатқан манжулықтар мен 6 айлы қалмақтар өзара чабышып, өзенде аттар кішенеп, айбалтала жарқылдап, найзалар бір-біріне тиішіп, қарсылдап, атжандар бір-бірін соғышып, сайышып, қызыл қырғын башталды. Ақырында 6 айлықтар көптігіне салып, манжулықтың қиласын айлын көздей дырғытып, Домабил баштап ерлер тоқтатпай сүріп салды. Қысталақты қырыңар, қызыл қырғын қылыңар, қыз аялын олжалап, андан кейін тыныңар деп 6 айлы қалмақтардың алдында бара жатқан Домабил айбалтасын тілді, шеріктеріне қарды қиқырды. Анын әскері қачырғанда шабуылға тұрыштық бере албай, аттарын артқа бұрып, манжулықтар айылына қарай қачышты. 6 айлы қалмақтар манжулықтар артынан қуып, айылын құлшап алып, дұшмандарын шетінен қыра башташты. Айылдың içi қағызы чуға, жан соғылған үндерге толып, уйлар мөріп, қойлар аянышты маарап, жылқылар көзін чақшайта кішеніп, иттер үйлер өрттенді. Қортықтың күнін алауыз деген манжулықтар сазайын өздерінің 6 айлықтары берді. Айылды манжулық аскерлер ғана емес, алардың ұзын көйлек киген енелері, қоғыз кемшілтен кезек қарындаштары да тайманбастан қолдарына қанжар балта алышып қорғай башташты. Қаншалық әрекет қылғанымен манжулықтар 6 айлықтарға тұрыштық бере албай, аскерлері шетінен өліп, қыз келіндер ұчты найзадан, болот қылыштан жан беріп, тірүү қалғандары қызыл ола қан болып, олжоға кетішті, қар болып. Беті башынан қан шорғылып алып, о жарадар болып, үйін жанды теңселіп тұрған Атақұлға орта бойлы, қара чаш, қара қаш, арық шырай 15 жашта Шақум шырқап келді. Шақум алсыз қайрылдағы Атақұл. 6 айлық қалмақтар айлықты, қызыл уқылық қиратты. Өзектен шыққан өрт жаман, өзден шыққан жат жаман деп қырғыздар айтқандай, өзіміздің қалмақтарымыз бізді дұшмандай аябай қырып жатады. Оба, 6 айлықтар төбеске жететқан болды деп наразы болды қабағын шытыған Шақум. Ұшыл жырда айылдық аялдарын жан соғып алып, аянышты қиқырғаны болды. Атақұл мен Шақумдан көтен қиқырық шыққан тарапқа елеңдеп қарашты. Бұл құтырған иттерден бізден қырғыздар ғана сақтай алады. Іштерін қычырата айтты Атақұл. Қойсаңызшы ала, ішембеді Шақум. Қан төлек қырғыздар бізде қайнаса қаны қошылмас, дұшмандарына жардам берсін. Жоқ балам, башын чайқады Атақұл. Қырғыздар андай майда, кекшіл қалқ емес. Алар кеңпейіл, әділетті ел. Кімде-кім ет себепсіз қорлық көрсе, қырғыздар сөзсіз жардамға келішеді. Біз алардың таламын талашып, 6 айлықтардан әділеттілікті талап қылғаны үшін басшыларым жатпаймыз бі. Турау балам,
ооба. Анда Азыратқа минип Байжакыпка барып, болгон окуяны айтып, жардам сураган. Жарайт аба. Өз корлугун көргөнчө, жат корлугун көрөйүн, Жакыпка кабар берейин деп, Шакым атын минип кыргыздарга чаап жөнөдү. Бул мезгилде 60 жоокер менен айылдын четинде кырда ачаан турушкан Жакып, Манас, Акбалтаны таң калтырып, алыстагы Атакулдун айылы өрттөнүп, кара түтүн асманга көтөрүлүп жатты. Алар мунун себебин түшүнбөй турушканда, жолдон Шакымдын жананы калбай ачаан чаап келе жатканын көрүндү. Кыргыздар көргөндөн кийин атын токтоткон калмак жерге секирип түшүп, найзасын ушун жерге каратып, ага ак чүпүрөк байлап, Жакыпка жөө басып келди. Жакып баатыр, жан соого, көз жашы төгө ыйлап жиберди Шакым. Жакып атын үстүнө көк чапанча, кызыл үтүкчөн белиндеги кара курунун бир тарабына кылыч, экинчи тарабына күрсү иленген Шакымга мээримдүү карады. Сен кимсиң балам? Эмне арманың бар? Ата, деди ал, мен балаңыз Манастын колунан каза болгон Коркуттун уулу Шакыммын. Коркуттун уулумун дейсиңби? Ооба ата. Жакып жанында тургандар эч нерсени түшүнбөдүм дегендей таңдана карады. Мага кандай сөзүң бар балам? Сурады аксакал. Эмне, бизден кундоолаганы келдиңби? Жок, Жакып атаке. Коробоңо барып коноюн, коңшулар тууган болоюн, кокустан өлгөн атама козумду албай коеюн, ажалдан өлгөн атама албастан кунум коеюн. Чынында бизге эмне келди? Ого өтө таң калды Жакып. Шакым ак калпакча, кызыл чепкен кийин Жакыптын алдына чөгөлөдү. Ата, силерге болуша коебуз деп 6 айлык калмактардын балесине калдык, жалбара сүйлөдү калмак. Алар малын ардала баштаганда Атакул артык малын Кыргызстан албагыла десе, 6 айлыктар төбүбүзгө жетип, айылымды талап кетти. Аяйсың деп бурупту, айылымды кырып курутту. Кыргыздан келген сиз элеңиз, Кытайдан келген биз элек. Кырганы жатат 6 айлык, кыйлабыз өлүп тамтайдык. Бизге жардам бериңиз ата. Атаңдын көрү, апкары ишкен Жакып башын кейиш чайкады. Жаман иш болгон турбайбы? Сага кантип жардам берсек? 6 айлыкта кеминде 600-700 киши, а бизде 60 эле кишибиз бар. Жардам бербесеңиз, шорубуздун анық кайнаган ошол ата деп, Шакым чаңдан бозола болгон бетине көз жашын агызып, кайрадан ыйлай баштады. Жакып Манас эмне кыларын билбей турганда, арт тараптагы жол менен бир тууган Боолтош казактан Айдаркандын ачан 600 жоокерин шаңдуу ырдап токойдон чыгып келе жатканын көрүндү. Бачым жүрө көргүлө жигиттер деп кыйкырды аябай кубанган Жакып. Айдаркан аскермен чаап келгенде артынан удаа Жакыптын айынан топтолгон 30 киши жардамга келишти. Ой, сонун болбоду, Шакым балам, бактың бар экен. Биздин колубуз көбөйүп, 6 айлыктарга тең тайлаша турган болдук, деп сүйүндү Жакып. Ал жоокерлер сынап турган Манаска кайрылды. Колдун баары канча болду? 780 ата. Келген аскер Кайыңдын өзөнүнөн аралдын четине чейин кырка болуп тизилгенде, Жакып алардын алдына атчан чыкты. Жигиттер, деди ал, шумдук иш болуп 6 айлык калмактар кутуруптур. Манжуулук калмактар менин малымдын баарын албастан ийби менен алгыла дептир. 6 айлыктар өлгөндүн кунун албайт деп өчөшүп, аларды кыра баштаптыр. Эгерде аз эсилген 6 айлыктар токтотпосок, алар кийин бизди да талкалап кетишет. Тууганын аябаган бушүктөр жашоо бербей түбүбүзгө жетет. Байжакып туура айтат, кыйкырды ачуулуу Айдаркан. Кутурган калмакты сазайын берүү керек. Туура колдоду аны. Манжуулуктарга сөзсүз жардам берүү зарыл. Андай болсо жигиттер, аламан коюп калыңар, буйрук берди Жакып. Атышкансып баары айрып муну алыңар. Калмак менен урушканга макулбуз. Бирок Байжакып, урушсак уранды ким деп салабыз? Кайрылды башын тырмаган Айдаркан. Жакып эмне деп жооп беришин билбей, ат коюуга беленден аргып чабууга аргымактар ээригип калган жардам турган аскерлерине карады. Бирок эч ким ага жооп бербеди. Себеби кол ар уруудан топтолгондуктан
ар кимсин ураны ар башкача. Баары буйда алып калганда Манас Көкназаны колго алып, алдында Суркундун атында камчы салды. Манас, Манас, Манас деп уран салып, бала батыр айкырып сүйлөгөндө анын маанисин толук бойдон түшүнбөй, бирок кулакка жагымдуу, ары шаңдуу экендигине жүрөктөрү элеп келип болгон колдун баары Манасты уран салып, жердин күрөсө бакырып, жапыркталаман ат койду. Замат айлананын баарын ака саба кызыл туу айгайлаган ызы чуу каптап, селдей толкуган кол учкан куштай Атакулдун айылына жетип барып, козуга тийген бөөрүдөй 6 айлык калмактардын четине кыра баштады. Чабуулга чыдабай 6 ай калмактар карактап алган жылкысы менен олжолуп алган келин кыздарын таштап, жааны оозуна тыгып, туш-тушка шилдей тарашып, башчысы Домабил өлүп, калгандарын кыйлашып Камбылга качып кетти. Манас баатырдын алгачкы согушу толук жеңиш менен аяктап, Атакулдун айылына кайтып келди. Кыргыздын колун Жакып Шакун баштаган айылдыктар тосуп алышты. Аскерлер жакындап келгенде Шакун атынан чыгып, колдун башты келе жаткан Манастын атын чылбырынан кармады. Кут болсун төрөм, жеңишиңиз. Рахмат Шакун. Айылда 6 айлыктар калбадыбы? Жок, баары качып жоголду. Кубана жооп берди Шакун. Бирок биз да оңбой 44 киши салгылашууда өлдү. Аларды жыйып көмөк койдук. Жаман иш болуп, кейишти башынча каз Жакып. Оба атаке, өлгөндөргө убал болуп, түн сүйлөдү Шакун. Алардын үй бүлөлөрү эми кантип оокат өткөрөт, бир Кудай билбесе эч ким билбейт. Аларга мен жардам берем. Даярдыгына жооп берди Жакып. Мага иманды чакыргыла. Жокерлердин бири барып көп узабай иманды баштап келди. Кулак сизе, бай, таажим кыл Жакып иман. Кары куру бээден какпаш болгон аттардан 400 айдап келип, атасы өлгөн балага, арада өлгөн калмакка бөлүп берди. Жыйын үчүн 2-3 жыл калдыртып, союп сал деп буйрук берди Жакып. Макул ба, ал жыйынды кайда кылабыз? Бул жерде өз айылыбыздабы? Өз айылыбызда. Аскерге келген адамды бай Жакып айылына алып барганда 70 үйлүк тууганын 700 колду кондуруп, жеп ичкен жактан болтурду. Корттуу Шакунга кыргызча кара токон Мажит деген ат коюлуп, манжуулук калмактарга бий дайындалды. Мына урматтуу жолдоштор, ошону менен биздин бөлүнгөн убактыбыз соңуна жетип баратат. Мен силерге айткандай, силер кааласаңар ушундай жазылган китепти өзүңөрдүн айылдык мектептериңерге белек кылгыла, өзүңөр окуган мектептериңерге, айылдык китепканаларга, мындан тышкары өзүңөр жакшы көргөн абаларыңарга, энелериңерге, эжелериңерге белек берсеңер, ойлойм алар мындай кылып жакшына кылып, байлап, ушундай кылып сонун кылып, барар иште кылып берет болсоңор, ойлойм ар кандай эле аксакалдын жүрөгү кубанып силерге өзүнүн ак батасын берет деп ойлойм. Ушуну менен биздин көрсөтүүбүз соңуна жетти. Саламатта калыңыз.